Луиза Хей. Аялдын акылмандыгы. Которгон Шаниса Эгемжарова. Автор тууралуу маалымат берип кетейин. Луиза Хей позитивдүү психологиянын негиздөөчүсү, метафизиканын окутуучусу, лектор, 24 бестселлеринин автору. Анын китептери дүйнөнүн 25 тилине которулуп, 33 өлкөдө жарыкка чыккан. Луиза Хейдин ыкмалары дүйнөдө сенсация жаратты. Өз эмгектеринде автор азыркы замандын аялдарынын жашоо турмушун ар тараптан чагылдырып, көптөгөн керектүү кеңештерди берет. Өзүнүн жеке чыгармачылык потенциалын ал миңдеген адамдарга пайдалануу жана өзүн өзү айыктыруу үчүн тартуулаган. Луиза Хей басма компаниясынын уюштуруучусу. Бул компаниянын чыгарган китептери, аудио жана көрмө кассеталары планета адамдарынын өзүн өзү айыктыруу ишине айтып бүткүс зор салымын кошуп келет. Бул китептин киришүү бети. Мен дарыгер эмесмин. Мен эч кимди дарылабайм. Менин түшүнүгүм боюнча, мен өзүн өзү ачып билүүдөгү жолдо жөлөк дем берүүчү адаммын. Адамдарга өзүн өзү сүйүүнү үйрөтүп жатып, алардын эң сонун керемет экендиктерин ачууга мүмкүндүк берүүчү дүйнөнү түздүм. Болгону ушул. Мен бар болгону адамдарды колдойм. Мен алардын өз жашоосунда жоопкерчиликтүү өзүнө алуусуна жана ички акылмандуулук күчүнө ээ болуусуна жардам берем. Мен аларга жашоонун ар кандай абалдарына көз каранды болбой, өзүн сүйүү үчүн бардык тоскоолдуктардан өтүүсүнө жардам берем. Бул эч кандай проблемалар калбаганын, аларга болгон мамиле өзгөргөнүн билдирет. Мен көп жылдар ичинде өзүмдүн клиенттерим үчүн көптөгөн өз алдынча консультацияларды, жүздөгөн семинарларды өткөрдүм жана эң сонун ачылыштарды ачтым. Бардык проблеманы чечүүчү бир гана каражат бар. Ал өзүнө болгон сүйүү. Эң эле таң каларлыгы, алар өзүн улам сүйүп баштаганда жашоолору улам жакшырып жатканы. Алар өздөрүн эң сонун сезип башташат. Өздөрү каалаган жумуштарын табышат. Алар канча акча керек болсо, ошончо акчага ээ болушат. Алардын башка адамдар менен болгон мамилеси жакшырат же жаман мамилени үзүп, башка жаңы байланыштарды жүргүзөт. Бул эң жөнөкөй эле эреже өзүңдү сүйүү деген. Мени эпсиз жөнөкөйлөткөнүм үчүн көп ирет сындашкан. Бирок мен өзүм үчүн мунун негизинде эң жөнөкөй нерсенин бар экенин ачтым. Өткөндө мага бир адам: "Сиз мага эң сонун белек тартууладыңыз. Сиз мага өзүмдү белек кылдыңыз" деди. Биздин көпчүлүгүбүз өзүнөн өзү жашынып, ал эмес, алардын ким экенин да билишпейт. Биз өзүбүздүн сезимибизди жана каалообузду түшүнбөйт экенбиз. А жашоо бул өзүбүздү ача турган саякатчы. Мен үчүн билимдүүлүк, өзүндөгү жүктү акылына салып түшүнүп, жана өзүңдү сүйүү менен өзүң жөнүндө камылга көрүү, жашоону жакшы жагына алмаштыруу болуп саналат. Өзүңдү өзүң сүйүү деген өзүмчүлдүккө кирбейт. Ал бизди тазалайт. Жана биз өзүбүздү сүйүү ыкмасы менен бирөөнү ушунчалык сүйөбүз. Биз качан улуу сүйүүгө жана кубанычка толгон мейкиндиктен индивидуалдык деңгээлге өткөндө, чыны менен эле биздин бүтүндөй планетабызга жардам бере алабыз. Бул ааламды түзгөн укмуштуудай күчтү көбүнчө сүйүү деп коюшат.
Кудайдын өзү сүйүү. Биз кээде мындай сөздү угуп калабыз. Сүйүү дүйнөнү кыймылга келтирет. Мунун баары туура. Сүйүү аламдын биримдигин камсыздоочу туташтырып турган жип. Сүйүү мен үчүн бирөөнүн кадырын терең билүүчүлүк сезими. Качан мен өзүмө сүйүү тууралуу айтканымда, биз өзүбүздүн терең сезимибизди мойнума алгандай болом. Биз баарын өзүбүзгө кабыл алабыз. Биздин эң сонун сапаттарыбыз менен кошо кабыл алган биздин кызык адаттарыбыз, олку-солкулугубуз бар. Биз буларды эч кандай шарт койбой туруп, кубануу менен кабыл алабыз. Тилекке каршы, биздин көпчүлүгүбүз өздөрүн кандайдыр бир ыңгайлуу шарт түзүлмөйүнчө сүйө алышпайт. Ашыкча салмактан арылганда, жумуш тапканда, айлык майына жогорулаганда жана башка ушул сыяктуу. Биз көбүнчө сүйүүгө шарт коебуз. Бирок биз өзгөрө эле алабыз. Биз өзүбүздү кандай болсок ошондой сүйө алабыз. Эгер сиз өзүңүздү бүгүн жакшы көрбөсөңүз, анда эртең да жасай албайсыз. Анткени бүгүн сизге тоскоол болгон нерселер эртең да чыга берет. Балким 20 жылдан кийин деле өзүңүздү жактырбоонун себеби чыгып, өмүрүңүздүн аягына чейин коштолуп кете берет. Дал бүгүн эч кандай шарты жок эле, өзүңүз кандай болсоңуз, дал ошондой жакшы көрө турган күнүңүз чыгар. Биз сүйүүнү кудум жек көрүү, кайгыруу, каардануу сыяктуу эле тандап алабыз. Биз сүйүүнү тандап алабыз, эмесе дал азыр анан калтырбай сүйүүнү тандайлы. Ал дарылоочу эң кубаттуу күч. Сүйүү биздин жүрөгүбүздө тутанат. Ал бизден башталат. Биз биринчи глава. Биз көп нерсени билип жана көп нерсени үйрөнүшүбүз керек. Мындан ондогон жылдар илгери аялдар кандай абалда болгон? Үй чарбачылыгы боюнча жазылган мектеп китепчесинен үзүндү. Биринчи, кечки тамакты даярдоо. Бүгүн дасторконго кандай тамак коеруңузду алдын ала пландап алыңыз. Күйөөңүздүн келишине даамдуу тамакты бышыруу менен сиз ага ар дайым ал тууралуу ойлонуп жана ага камкордук көргөнүңүздү жеткирип билдирүүңүз керек. Күйөөңүз жумуштан үйгө курсак ач келет, демек, стол дайыма даамдуу тамактан үзүлбөй туруу керек. Жана аны сиз жылуу маанай менен тосуп турууңуз керек. Экинчи, өзүңүздү иретке келтириңиз. Күйөөңүздүн келишине 15 мүнөт убакыт калганда сергек көрүнүү үчүн отуруп эс алыңыз. Макияжды кайрадан коюп, чачтарыңызды тарап, аны жылмайып күтүп алыңыз. Ал бир күн кечке иштеп чарчады. Ага шайыр, жашооңо кубанычтуу болуп көрүнүүгө аракет кылыңыз. Оор иш күнүнөн кийинки үйдөгү кеч ага кызыктуу өтсүн. Үчүнчү, үйүңүздү иретке келтириңиз. Күйөөңүз иштен келгиче дагы бир жолу үйлөрдү карап чыгыңыз. Китептерди жыйнаңыз, оюнчук жана башка кагаздарды иреттеңиз. Анан чаңдарды сүртүп чыгыңыз. Күйөөңүз мындай тазалыкты өнөкөт сыяктуу кабыл алсын. Бул сиздин өзүңүзгө да жагымдуу болот. Төртүнчү, балдардын колдорун жууп, чачтарын тарап, таза кийиндирип коюуга убакыт бөлүңүз. Балдар сиздин кымбатыңыз жана атасын бирге тосуп чыкканда жагымдуу болот. Бешинчи,
Үйдө жымжырттык болуусу абзел. Күйөөңүз иштен келишине радио, телевизордун үндөрүн акырындатып, турмуш тиричилик техникаларынын суунун дабыштарын да акырындатып коюңуз. Балдардын ойногондорун, тентектик жасабалоорун алдын ала эскертиңиз. Жолдошуңузду жылуу, жумшак, ачык маанай менен тосуп алыңыз. Анын үйгө келиши сизге да бакыт, кубаныч алып келсин. 6. Эмнени жасабоо керек? Күйөөңүзгө арызданып, проблемалар жана капа боло турган жаңылыктар менен тосуп албаңыз. Эгер ал кеч келсе, кейибеңиз. Ага ыңгайлуу болсун үчүн жумшак отургучка отургузуңуз жана ага бир аз кыңайып жатып эс алуусун айтыңыз. Ага ысык же муздак суусундук сунуштаңыз. Анын аркасына жаздык коюп бериңиз. Бут кийимин чечиңиз. Назик үнүңүз менен шашпай жагымдуу сүйлөңүз. Ал жагымдуу сөздөрдөн бир аз эс алсын. 7. Аны угуңуз. Сиздин ага айтууга, кеңеш алууга көптөгөн жаңылыктарыңыз бар. Бирок аны азыр айтууга болбойт. Биринчиден, анын айтканын угуңуз. 8. Бул кеч ага таандык болсун. Эгер ал сизди кечинде ресторанга же бийге чакырбаса, сиз эч качан ага нааразы болуп арызданбаңыз. Анын кечке жумушта жан алакетке түшүп чарчаганын түшүнүүгө аракет кылыңыз. Ал чарчады. Үй шартында тынчыраак эс алуусу керек. Жогоруда айтылган эрежелердин эч кандай жамандыгы жок, эгер сиз аны кааласаңыз. Азыркы аялдар өз жашоосунда муну акылга салып көрүүсү керек. Буларды карап отуруп, биз өзүбүздү кайрадан түзүүбүз керек. Эң жөнөкөй мисал: тамак жасоо, үй тазалоо, жууп тароо, дүкөнгө баруу, балдарды кароо жана башка ушул сыяктуулар. Биз өмүрүбүздө эскиче иштеп, ойлонбостон автоматта жүгүрүп келебиз. Эми өз жашообуз тууралуу ойлонууга убакыт жетти. Кантип эле сиз турмуш тиричилигиңизге жаңылыктарды киргизбей, өзүңүз өзгөрбөй жылдан жылга туңгуюктан чыга албай жүрө бересиз? Эгер сиз өзүңүздү сыйлабасаңыз, сизди башкалар сыйлабайт. Мен эркектердин да көптөгөн кыйынчылыктарга, тоскоолдуктарга учураганын түшүнөм. Алар да биздей эле эскичиликке батып, эбегейсиз кыйынчылыктардын толкунун баштан кечирип келген. Балдарды эң кичинесинен кайраттуу бол, ыйлаба, сезимиңди көрсөтпө, эмоцияңды көрсөтпө деп үйрөтүп келген. Бул менин оюмча барып турган кыйноо. Алардын инсандыгын зордуктоо болот деп ойлойм. Чоңойгон сайын эркектердин ачуусун чыгарганы таң калыштуу. Алардын бала кезинде ачуусу ичинде топтолгон. Анан калса, эркектер атасы менен мамилеси болбой калганына көп ирет капаланышат, армандашат. Эгерде көргүңүз келсе, атасы тууралуу сүйлөшүп жатканда эркектер көз жашын төгүп жиберишет. Анын сөздөрүндө кайгысы менен кусалыгы толуп турат. Бала атасынан аны жакшы көргөнүн жана аны менен сыймыктанганы жөнүндө өтө уккусу келет. Алардын ичинде балалыгында айтылбай калган көп сырлар бар. Бирок аларды өзгөртүүгө болбойт. Бизди ар дайым ишендирип келген тартиптүү аял өзүнүн кызыкчылыгынан баш тартып, айланадагылардын кызыкчылыгына баш ийет деп ишендиришкен.
Демек, аял өзүн курмандыкка чалып, башкалардын төмөн коюусу керек болгон. Көптөгөн жылдар бою бизден эмнени күтсө, ошондой жашап келдик. Биз өзүбүз кандай болсок, ошондой кабыл алгандан коркуп келдик. Көпчүлүк аялдар ызасын ичине бекитип жашап келе жатышат. Бул нерсе милдеттүү эмес болсок да, башка бирөө үчүн кызмат кылууга мажбурлагандан улам болуп келе жатат. Эң кызыгы, көптөгөн аялдар алдан тайып, алсыроонун чегинде турушат. Иштеген аялдар үчүн эреже боюнча дароо эле эски түйшүк турат. Биринчиси, үйгө келгенге чейинки иши. Экинчиси, үйдүн жана үй бүлө мүчөлөрүнүн камкордугун көрүшү зарыл. Демек, өзүбүздү курмандыкка өзүбүз чалып жатасыз. Кантип эле кичине эс алуубуз үчүн биз кадимкидей ооруп жатып калуубуз керек. Мен ойлойм, көпчүлүк аялдардын кеселдери ушундан келип чыгат. Кеселдин эң биринчи себеби аялдардын иштен колу бошошуна шарт түзүлгөнү болот. Керебетте кыймылдай албай жатса, үй окатым калды деп баары бир тура албайт да. Биз өзүбүздүн аң сезимибизге муну жеткиришибиз керек. Аял деген кул же кызматчы эмес. Ал коомдун толук кандуу мүчөсү. Биз жашообузду баалоону үйрөнүшүбүз керек. Алдыда ачылган мүмкүнчүлүктөрдү көрүүбүз керек. Убакыттын өтүшү менен сиз тең салмактуулукка өтөсүз. Азыр аялдар так ушул абалды карманышат. Биз кыжырдануудан, күнөөлүү сезимден бошондук жана биз өзүбүздү эрксиз курмандыкка чалбайбыз. Өзүбүздүн күчүбүзгө ишенип, ачык эле коомго жарыя салууга убакыт келип жетти. Качан биз аялдар өзүбүз жөнүндө камкордук көрүп, өзүбүздү сыйлап, баалап, барктоону үйрөнгөнүбүздө бүт жер жүзүндөгү адамдарга жашоо жакшы жагына өзгөрүүлөрүнө мен ишендирип кетем. Эгер бири-бирибизди баалап жана бири-бирибизге камкордук көргөндү үйрөнсөк, күндүн алдында баарыбызга орун бар экенин түшүнүшүбүз керек. Аялдар узак убакыт өз укугун түзүүгө умтулуп келишти. Азыр биздин алдыбызда көптөгөн жолдор ачылды. Бизге көп мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашырууга боло турган болду. Ооба, али теңдештик аягына чейин жете элек. Аялдарга дагы эле эркектер менен бирдей абалга жетүү үчүн мүмкүн деги эле жетүүгө болбойт. Биз бар болгону мыйзам ченемдүүлүк эрежеси үчүн күрөшүп жатабыз. Биз өз максатыбызга жетүү үчүн узак убакыт аракет кылып келгенибизди эсибизден чыгарбообуз керек. Ооба, биз көп нерсени артка таштадык жана азыр улуу өзгөрүүнүн алдында турабыз. Көп нерселерге жетүү алдында бизге тынымсыз эмгектенүү жана окуп үйрөнүү керек. Алдыбызда өзгөрүүлөргө көп жаңы булактар жатат. Өзгөрүүгө коркпой баруу керек. Аялдар эгер жанында эркеги жок болсо да өздөрү үчүн тикелей тура алышат. Экинчи глава. Аялдар жана жарнама. Жарнама дүйнөсү аялдарга мээленген. Көбүнчө аялдардын телосу объект болуп келет. Биз өз телобузду өзү кандай болсо, ошондой кабыл албайбыз. Коом жана жарнама биздин башыбызга бизди сулуу эмес деп толтуруп койгон. Көбүнчө биз өз телобуздан уялабыз.
айрыкча өспүрүм секелек кыздар. Алсак, тамекини жарнамалап жатканда да кыздарды көрсөтүшөт. Алар жаман нерсенин таасирине жеңил эле берилип кетет деп. Жарнама аялдарды пайдалануучу жана көзөмөлдөөчү каражаттардын бири. Өзүңүздүн бир нече курбуларыңыз менен отуруп алып, 1-2 журналды барактап, жарнамага көңүл буруңуздар. Макалаларды талкууга алып, жарнамалардын мазмуну эмнени түшүндүрүп жатканын терең баамдоого аракет жасасаңыздар. Аялдар көздөрүн жакшылап ачып, мода журналындагы жарнамалар менен теледеги роликтерде эмне катылып жатканын түшүнүүгө мезгил жетти. Мына ушулар тууралуу жакшылап бир ойлонуп көрөлүчү.